Большой Тишинский переулок. Так, 12 минута 1971 рубль. Тариф элит бустер менен. Биринчи заказ. Линия чыксам сразу эле бир 5 минут эле берди. Мойкага кирип, машинаны жууп. Бустер менен креслону салып койгон жакшы болуптур. Көрсө, ошентип заказ бере берет экен да. Ассаламу алейкум достор, ассаламу алейкум туугандар, кандайсыңар? Бүгүн күнгө 3-чү күн. Серия канчанчы серия болуп кетти? 6-чы болуш керек, по-моему. 6-чы күн. Кечээ күнү выходной кылдым. Выходной кылганда кандай эми? Айтып кеткем, кызматта болобуз деп. 300 километр жүрүп коюптурмун. Кечээ күн жумуштар менен ары бери барып жүрүп. Эс албай эле выходной күнү дем албай эле, наоборот кайра чарчап калыптырмын. Бүгүн линияга 8-те чыктым. 8:13 болду азыр. Биринчи заказым сразу тез эле берди. Приоритет эми могу детский заказ кылып койдум, эми берет болуш керек. Бериптир го уже. Сразу эле базар жок. 14 балл сразу эле бериптир. Ошодо эми эмнеге бияк 90 болуп калды деп коем. Приоритет 90. Мощный. Биякта эми меники только заправка эле калды. Заряд, кечээ күнү заряд кылып саян десем тоже не получилось. Бүгүн зарядым 84% бар. Пробег путь, второй путь. Эми бүгүн байкайбыз. Канча пробег жүрөбүз, канча саат иштейбиз. Ошол достор, бүгүн толук смена болот. Эртең мен буюрса эми ушу менен график оңдоп кетиш керек. 8-де күнүгө ошо 8-де эле чыгып турайынчы. Ошо Кудайга шүгүр дейбиз. Видеонун башында айта кете турчу нерсе достор, эгер кимден ким жакшы ишеничтүү парк издеп жүргөн болсоңуздар, мен өзүм иштеген Белес паркын силерге сунуштайм. Парктын комиссиясы болгону 1%, ушул парктан электронный путевой лист алып иштесеңиздер 2% болот. Жана ошондой эле трудовой договор менен иштесеңиздер болот. Ушул парктан арендага жана машинага выкупка машина алып. Экранда көрүп турган номерлерге жазып, толук маалымат алып, кошулуп иштесеңиздер болот достор. Здравствуйте. Технический переулок. Да, Экинчи заказ. Технический переулок 2442 рубль. Элит менен. Саат 9-дан 3 мүнөт өттү. Жанагындай канча бир 20 мүнөттай ушундай заказ кылып отурган окшойт. Даже 20 мүнөттөн ашып отуруптурмун, получается 20 мүнөт менен келдим. Канча километр келдим? 7 километр келдим окшойт. Ойлоп атам бүгүн немени примерди күйгүзбөй эле до конца ошо неме менен чыдап чисто элит мененчи толук смена, мына дневной смена күндүзгү кандай болот экен, канча болот экен бир байкаштырып көрөйүн деп заодно силерге да көрсөтүп берейин, силер да байкап көргүлө деп пока ойлоп атам. Анан канчага чейин чыдайбыз, мүмкүн бир момент заказ токтоп калганда чыдабай кетип примерди күйгүзөбүзбү? Здравствуйте. Добрый день. Лесная 9. Ага. Лесная 9, 25 минута. Ярославский вокзалдан келдим. 5,5-6 километр ушундай. Заказ отменен. Бияка келе атсам канча? Бияка 3 километр калганда Садовый кольцодон эле. Хаят гостиницадан неме көргөн, Крокуска. Экинчи заказ Крокуска берип атат. Крокуста бир нерсе болуп атат окшойт, жанагындай выставкачы. Ага чейин Домодедово берген. Детский кресло бустер менен Казанский вокзалдан. Анан бүт арттан берди да. Третий кольцодо кетип барсам арттан берет. Разворот алып антиметки чекти отмена кылып салат да.
слишком подача долгий болуп кетип атты. Чат поддержкадан сообщение келип калыптыр. Здравствуйте, с оплатой заказа баягы 6332 рубль түшүптүр. Спасибо. Долго, но баары бир кеч болсо да түштү. Вот так, жана Домодедово болуп кеткенде, мощный болмокто бир 10 000 рубльден заказ болчу да. Платный подача менен, детский кресло, бустер, элит менен. Но значит андан жакшысы күтүп атат бизде. Көбүңөр чакырып кетмекмин. Көбүнчө бизде аябай көп айтабыз да. Буюрса депчи. Но заказ ушинтип болбой калса, Яндексти сөгөбүз, отмена болсо пассажирди сөгөбүз. Бирок значит ал просто буйрган жок да, ал биздики эмес. Значит андан башкасы бизди жакшы нерсе күтүп атат деген жакшы үмүт кылып коюш керек экен да. Жакшы ниет кылыпчы. Бардыгы Аллахтан болот дейбиз, но ушинтип пендебиз да. Эмоцияга алдырып ийбиз, ушинтип отмена болуп кетсе, же болбосо клиент отмена кылып койсо, клиентти сөгүп, же Яндексти сөгүп калабыз да. Ошон үчүн баардыгы Алладан болот. Баардыгы ниетке жараша болот. Жакшы ниетибизди түздөйлү. Баары болот буюрса. 3 заказ 4458 рубль. Саат 10 болду. 2 саат болду линия чыкканыбызга. Здравствуйте. Так, Брюсов переулок. Да. Так, вы знаете... Брюсов переулок 1812 рубль, 14 минута. Следующий заказ бар. Сразу эле ушул көчөдөн экен. Ал бара турчу жери Смоленский пассажга барат экен. Тоже элит менен. Нормальный. Как будто бирок мактабай коюп отурайынчы. Мактасаң эле сразу эле артынан кетчү эле, бул уктатчу эле. Здравствуйте. Смоленский пассаж, да? Ага. Здравствуйте. Мосфильмская. Да. Мосфильмская келип калдым. Жанагы заказ таштагандан кийин 1817 рубль. Бүгүнкү күндүн эсебинен 6-чы заказ болду окшойт. 6-чы заказ болуптур. Обновление болбой эмне. Жалаң кайратыштар болуп атат. Бирок мага жагып атат. Ары бери темселеп кеткенден көрө центр жакта эле. 6 заказ 8139 рубль дейт. Да. Сколько еще? Хорошо. Еще нормально. Ты больше не хочешь? Я так вот в телефоне. Вот он. Так, мы с вами едем в Лефортовский. Фрау клиник, да, там Лефортовский. Лефортовский валга келип калдым. 43 минута 4112 рубль. Так. Кичине жана заказдан 1 сааттай күтүп калдым окшойт заказ. Токтоп калды, жана Мосфильмская барып алдым ошол жактан. Бул жактан дальше байкайбыз кандай болот. День добрый. Здравствуйте. Полина Осипенко, да? Полина Осипенко келип калды. 2725 рубль. Немеден? Ленинградский вокзалдан келдим. Жана заказдан кийин тамак ичип обед кылгандан кийин билесиңер, шалдырайсың, уйку келет. Парковкага токтоп, заказ түшкөнгө чейин эле таксометр включенный калтырып, аркасына өтүп, массажды иштетип жаттым эле, где-то 1 сааттан ашык, 1,5 саатка чейин уктадым окшойт.
бодрый болуп калыптырмын. Өзүм дагы заказ деле ошол убакытта түшкөн жок. Оштой болуп уктап эс алып алдым. Эми дальше урабыз, эми дальше иштейбиз. 6-8 заказ 12.944 рубль болду. Саат 4:46 болуп кетти. Ошол достор. Здравствуйте. Здравствуйте, у вас тут. Сейчас так вот. Бег с барьерами моста. Лесная, да? Да. Леснаяга келип калдым. Жажда крови деген ресторан экен. 2689 рубль 31 минута. Мунун алдында бир чыдабай кетип 1 сааттай ушундай заказ күтүп отуруп койдум. Заказ жок. Примерди иштетип идим. Анан берди. Элит менен азыркы заказ. Блин. Что-то эртең менен жакшы болот экен заказ. Түштөн кийин тынчып калат экен. 10 заказ 15.593 рубль дейт. 12 саат болду линия чыкканбыз го. Саат 8-ден 4 мүнөт өттү. Так, достор. Биякта мондай күчтүү кишилер келип калыптыр. Бүгүн ужин менен ушундай ужин менен угощать этип атышат. Жумуш бүгүн ушу менен бүтүп калды окшойт. От души стейк менен деп чакыргандан келип конок болуп отурабыз. Могу стейк, могу кенеде канча грамм? 300 болуп эле 200 эле чыгат окшойт. 3900 рубль экен. Мраморный стейк. Самый большой. Сахара дегенди билсеңер керек. Сетевой МКАДтын жээгинде областтарда болот. Ошол жака келип жумушту ушинтип аяктап атабыз. Ошол бизге тамагыбыз таттуу болсун анда. Кийинки видеодон 7-сериядан көрүшкөнгө чейин анда. Эмне силер жаба тыптыч болуп отуруп калдыңар видеого түшүп аткан кишидей болуп. Болот. Жанат, Актан, баягы иним Мухаммад Екатеринбургтан келди. Ошол достор, кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин анда. Бүгүн видео ушундай кыскача болуп калды. Кийинкисин буюрса жакшылап чыгарып беребиз.